Тарбиялык сабак 10-класстар үчүн мугалими Бердиева Бурулай. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жатылышы баланын укуктары жөнүндө конвенция, сүрөттөр, макеттер жана техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы балдардын укугу. Сабактын максаттары. Биринчи, балдардын укуктары жөнүндө конвенция тууралуу маалымат аласыңар. Экинчи, билим билгичтик жана көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Үчүнчү, өз укуктарыңарды жана милдеттериңерди билип, башкалардын да укуктарын сыйлоого тарбияланасыңар. Балдардын укугу бул мамлекеттин, балдардын, ата-энесинин, мугалимдердин жана башка чоң кишилердин милдети. Баланын укугу жөнүндө мурдатан эле айтылып көңүл бурулуп келген. 1923 жылы Эглантин Джеб балдар укугу боюнча декларацияны иштеп чыккан. Улуттук лига тарабынан эң биринчи жолу балдар укугунун декларациясы 1924 жылы кабыл алынган. Балдар укугунун тарыхы ушул документтен башталат. Ал эми 1959 жылы Бириккен Улуттар уюмунун балдар укугунун декларациясын кабыл алат. 1979 жылы балдардын эл аралык жылы жарыяланган. Дүйнө жүзүнүн көптөгөн райондорунда балдардын абалы абдан оор. Стихиялык кырсыктар, куралдуу чыр-чатактар, эксплуатациялоочулук, сабатсыздык, ачарчылык жана ар кандай оорулар балдарды өтө кыйын абалда калтырууда. Ошондуктан балдар укуктарынын 30 жылдыгына, эл аралык балдар жылынын 10 жылдыгына карата 1989 жылы 20 ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан балдардын укугун коргоо жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20 ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү. 1 июнь балдарды коргоо күнү. Эми балдардын укуктары жөнүндө конвенциянын кээ бир беренелери менен таанышып көрөлү. Биринчи берене: эгерде ар бир 18 жаш куракка толо элек адам баласы өзүнө карата колдонулуучу мыйзам боюнча эрезеге эрте жетпесе, ал ушул конвенцияда бала катары таанылат. Экинчи берене: катышкан мамлекеттер өздөрүнүн юрисдикциясынын чектеринде болгон ар бир баланын ушул конвенцияда каралган бардык укуктарын эч кандай басмырлоосуз расасына, өңүнүн түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ынанымдарына, улуттук, этностук же социалдык тегине, мүлктүк абалына, баланын ден соолугунун абалына жана туулушуна, анын ата-энесине же мыйзамдуу көзөмөлчөлөрүнө же кандайдыр бир башка жагдайларга карабастан урматташат жана камсыз кылышат. Экинчи, катышкан мамлекеттер баланын, анын ата-энесинин мыйзамдуу көзөмөлчөлөрүнүн же үй-бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн статусунун, ишинин, көз караштарынын же ынанымдарынын негизинде баланы басмырлоонун же жазалоонун бардык түрлөрүнүн коргоону камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүшөт экен балдар. Ал эми бул 7 беренеде. Бала туулгандан кийин дароо катталат жана туулган учурдан тартып ысым алууга жана граждандыкка ээ болууга, ошондой эле мүмкүн болушунча өз ата-энесин билүүгө жана алардын кам көрүшүнө укуктуу болот. Экинчи, катышкан мамлекеттер бул укуктардын улуттук мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылышын жана алардын милдеттенмелеринин бул жагындагы тиешелүү эл аралык документтерге, атап айтканда, баланын граждандыгы же жарандыгы жок болгон учурга ылайык аткарылышын камсыз кылышат экен. Бул сүрөт балдар 20 берене экен. Эгерде сенин ата-энең жок болсо, мамлекет тарабынан өзгөчө камкордукка жана жардам алууга укуктуусуң. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде ата-энеси жок болсо, аларды мамлекет тарабынан өзгөчө камкордукка алынат экен. 42 берене менен таанышып көрөбүз. Сен өзүңдүн укуктарыңды билүүгө укугуң бар жана аны чоң адамдар да билип, сыйлашы керек. Балдардын укугу жөнүндө конвенция тууралуу маалыматты мамлекет балдарды жана чоңдорду дагы кабардар кылып туруулары керек балдар.
Эми балдар эне тилинде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутунууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу экен балдар. Кийинки балдар акысыз билим алууга укуктуу. Мына балдар өзүңөр сүрөттө көрүп турасыңар. Балдардын баарынын укуктарынын бирдей сакталууга тийиш экен. Мына балдар ар кайсы улуттан, кайсы расадан экендигине карабай, алардын укуктары бирдей сакталат. Ал эми бул сүрөт балдар баланын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясынын кабыл алгандыгынын 30 жылдыгына арналган улуттук форумдан көз ирмемдер. Баланын укуктары жөнүндө конвенциянын кээ бир статьялары. 13 берене. Сен маалымат алууга жана аны берүүгө укуктуусуң. 16 берене. Сен жекече өз алдынча жашоого укуктуусуң. 18 берене. Ата-энең сенин тарбия алышыңа жана өсүшүңө жооптуу. 21. Сен уул болуп асырап алынууга укуктуусуң. 23 берене. Майып балдар үчүн укуктар, алар өзгөчө жана корголууга укуктуу экен балдар. Бул сүрөттөр балдардын укуктарын коргоо үчүн атайын эл аралык конвенциялар, жыйындардан тартылган сүрөттөр балдар. Балдардын укуктарын коргоо үчүн түрдүү жыйындар болуп, ошол жерде декларацияларды иштеп чыгышкан балдар. Баланын укугу балдар баарынан ыйык. Мына балдар, силер бүгүн биздин тарбиялык сабакта балдардын укуктары жөнүндө конвенциядагы беренелер менен тааныштыңар. Эми өзүңөрдү текшергиле. Биринчи, баланын укуктары жөнүндөгү конвенция качан кабыл алынган? Экинчи, баланын укуктары жөнүндөгү конвенция канча беренеден турат? Үчүнчү, баланын укуктарын жана милдеттерин айтып бергиле. Эми балдар, биз бүгүнкү темага түшүнгөн болсок, үйгө тапшырма беремин. Мен жана менин укугум темасында чакан дил баян жазып келебиз. Анда балдар, баарыңар саламатта баргыла.